бүгін азыр көріп атабыз, дүние каяка баратат. Мынау оорулар боюнча, коронавирус деген боюнча кичине кабар айтып кетейли. Биринчиден, жөндөн жөн эле паниковать этип, жөндөн жөн эле коркутуп, психовать этип, жосу ушундай бир өзүнчө нервничать этип, бундайдын кереги жок. Жараткан Алла Тааланын каалоосу менен келет, жараткан Алланын каалоосу менен кетет. Бүгүн эле бул пайда болгон жок бул оору. Буга окшогон оорулар толтура. Мурдадагы болгон ушундай эпидемиялар, вирустар келген, кеткен, кадим замандан бери бул келаткан ушундай Алла Тааланын бир суноосу. Пайгамбарыбыз айткан, бул тоун деп, тез таратуучу, тарап кетүүчү оорулар, булар Алла Тааланын бир азабы, силердин мурдагы үммөттөн калган азаптын бир бөлүгү деген. Бул сыноо үчүн келет деген туугандар. Ошондуктан биз жөндөн жөн эле бул жерден ушундай коркута берип, паниковать эттире бербей, андан көрөк тооба истигфар кылайлы. Андан көрөк биз дуа кылайлы, түлөө өткөрөйлү. Жана мүмкүн болушунча этияттуулук шариятыбыздагы бар нерсе, сактануу шариятыбызда бар нерсе, ошо сактанууда кордук жок. Сактанганда жараткан Алла сактаймын деген ошол эсептен биз мынакей бүгүнкү саламаттык сактоо министрлигине ошолордун жолдомолоруна карап туруп, мейли колдорду самын менен жууп, үйлөрдү, бөлмөлөрдү проветривать этип, шамалдатып деп, ысырыктап деп, таза жуунуп, таза карманайлы. Тамак жегендерде дагы ошолордун бар жакшынакай карманайлы деп. Эгерде кичине ушу температура болуп калса, анда врачтарга кайрылайлы деп. Ушул бир топ сөздөр болуп атат. Биз буну иншалла эске алып коюшубуз керек туугандар. Анан эң негизи эле жараткан Алла Таалага тооба, истигфар. Анткени бу дүйнөдөгү кандай гана бузукулук, кандай гана оору, кандай гана кан төгүү, кандай гана кордук, жамандык болсо, бунун баары адам баласынын кылган жаман амалдарынын себебинен, адамдар бузулуп баратканда жараткан Алла Тааланын тарабынан ушундай бир оорулар, ушундай бир сыноолор, ушундай бир кайгыра турган ушундай окуялар болуп турат экен туугандар. Ошондон эми тагдырыбызда жазылган ал бар нерсе, андан качып кутула албайсың. Бирок биз мындай захир деп коет, тышкы өкүмгө мындай мукаллафпыз. Мындайча айтканда мойнубузга, ошого биз тышкысын аракет кылабыз, калганын Алла Таалага таштайбыз. Дары-дармек менен ооруган адам эгерде дарыланбаса, ошо ойдон өлө турган болсо, күнөөкөр болуп өлүп калат туугандар. Ошон үчүн шариятыбызда дарылануу бар нерсе, алдына алуу, сактануу дагы бар нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ки Мадинанын ажва деген курмасын 7 дана, 7 штук жей турган болсо эртең менен ага эч кандай сыйкыр дагы, уу дагы таасири тийбейт дейт. Бул алдына ала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таалим берип атат, алдына ала сактана турган нерселерди. Бир жолу Умар разияллаху анху, амирул муъминин, Шам мамлекетке Мадинадан чыгып бараткан эле аскерлери менен. Ошол жерде чоң газат бар эле. Ал жака баратканда жолдон кабар келип калды. Не деген кабар келди? Шам мамлекетке барбай эле коюңуз, ал жакта эпидемия, ваба, мына ушундай азыркы окшогон вирус башталыптыр. Ал жерге барбай эле коелу дагы кайтайлы деп калды. Хазрет Умар разияллаху анху ошол жерде ансар, мухажирлердин бардыгын топтоп туруп кеңеш алды. Кандай кылайлы, эмне кылайлы? Кээ бирлер айтты, эми келгенибизге жараша ишибизди бүтүрүп кетейли, аягына чейин чыгайлы, жол тарткандан кийин артка кайтпайлы деген сөздөр чыкты. Кээ бирлер айтты, жок кайтайлы деп. Кандай болбосун Хазрет Умар разияллаху бардыгына кеңеш алып, андан кийин анан айтты, биз кайтабыз деди. Биз ал жерде, кайсыл жерде ошол ваба деп коебуз, азыркында эпидемия болгон болсо, ал жерден кайра кайтабыз деди. Абу Убайда ибн Жаррах деген сахаба, улуу сахабаларыбыздан, ал айтты, амирул муъминин, сиз Алла Тааланын тагдырынан качасызбы? Тагдырыбызда эмнени жазган болсо ошону көрөбүз да. Тагдырыбызда эмне жазган болсо ошону көрөбүз да. Тагдырдан качасызбы, ишибизди бүтүрүп кете бербейли деп. Хазрет Умар разияллаху анху айтты, андай эмес, мен Алланын тагдырына качамын деди. Ушу качыштыгым дагы Алланын тагдырынан деди.
ойлобамын демек ислам динди карабайсызбы кандай? Ошол учурда Абдурахман ибн Ауф радыйаллаху анху бир иштери менен чыгып кеткен эле бир жака. Ушул талаш тартыш, кеңеш маселе болуп атканда ал жок эле. Ушу сөздү айтылгандан кийин келип калды дагы. Айтты, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уккан хадисим бар. Ал хадис мындай деди. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы жерде эпидемия чыкса, ал жерге барбагыла деп айткан дейт. Ана эми ошол жердегилер болсо, башка жакка чыкпасын деп айткан дейт. Ушул сөздү укканда Хазрет Умар разыяллаху анху сүйүнүп, алхамдулилlah, мына мен ушу айтылган чечимим, сөзүм пайгамбарыбыздын хадисине дал келип калды, туура келип калды деп Аллага мактоо айткан. Бул деген туугандар нени билдирет? Биз алдына ала сактануу, ушуну сактанууну билдирет туугандар. Демек иншалла биз ылайыктуу шариятыбызга ылайыктуу сактануу эрежелерин дагы колдоно билейли. Мына бүгүнкү жөндөн жөн эле мындай кылып кош көңүл болуп кетпей, өзүбүздө карап биринчиден күнөөлөрүбүзгө тооба кылайлы, истигфар кылайлы. Өзгөчө дуаларга ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта, сенен башка ибадатка лайык зат жок. Субханака, сен бардык айыптан тазасың. Инни кунту миназ залимин, мен залымдарданмын. Я Алла деп. Мына ушул дуаны Юнус пайгамбар окуган эле. Кит жутуп кеткенде 3 караңгылыктын ичинен Алла Таала куткарган эле. 40 күн киттин ичинде жашады. Юнус пайгамбарды кит жутуп алган, киттин ичинде 40 күн ушу дуаны окуп турду. Эгерде айтат ушу дуаны окубаганда кыямат күнгө чейин киттин ичинде калып кетмегеле дейт. Ушу дуаны окуганын берекесинен биз куткардык дейт. Караңгылыктан, кыйынчылыктан, ушундай бир жамандыктан куткардык. Анда кандай кылды? Океандын ичи, киттин ичи, бул дүйнөнүн караңгылыгы үчөөнөн куткарып чыгарды. Кудум ушундай эле ыйман келтирген момундарды да биз куткарабыз. Ушул дуага бекем боло турган болсо деген мааниде. Демек иншалла biz mınaki şu la ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, menen kança günö ketdi. Bugün biz koronavirusdan korkkondoy günölerden korka turgan bolsokçu, taptakır jaşоо başkaça bolmok. Koronavirusdan korkkondoy alamdagı gün adamlar bugün şu günölerden korkkan bolsok, uğurluktan uşunday korksok, korrupsiyadan uşunday korka turgan bolsok, zinadan uşunday korksok, araqtan uşunday korka turgan bolsok, şulardan bardın günölerden egerde şu koronavirusdan korka turgan bolsok, taptakır jaşoo başkaça bolmok. Bul Allah Taala'nın sinosu, kaçan uşunday beykapar, günöler tarkap uşunday bolup ketkende kichine azaptan berip koyat eken. Ne üçün? Ahirette çoğun azap geletat. Sizlerdi kaytış üçün la'allakum yarji'un deyt. Mümkün sizler kaytarsınarбы? Kılıp atkan günölerden, zulumduktan, uşunday taş boğurduğunlardan kaytasınarбы dep Allah Taala kichine uşunday berip koyat eken. Bunu hiç kim toktata albayt. Hiç kim toktata albayt. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın tarafından bir sunu otuğandar. Oşonduktan biz jaratkan Allah Taala'nın bergen nematların tura paydalanıp, jana egerde bir adamdın başına uşunday sunu gelip kala turgan bolsa, al sabır kılıp Allah'dan soğup ümit kılsa şehittin darajasını alat degen. Şehittin darajasını alat. Demek İslam dinde elhamdülillah Müslüman adamdın bardık işleri jakşı. Biz göңülübüzdü tok kılaylı, göңülübüzdü götöröylü, çökpöylü, başыбызды götöröylü. Jana özübüz kançalık mümkün bolsa ehtiyatlуулuk kılaylı, başkalarga zulumduk kılbaylı, başkalardı kapa kılgan bolsok, uşaktagan bolsok, başkalardı jala japkan bolsok, aram işlerden kaytaylı, aram jegenden kaytaylı, aram жүргөндөн, aram jaşagandan anların bardığını taştap adal jolga kaytıp, Allah'ın kulçulduk joluna geleyli. Allah Taala'nın razı bolgan joldu tutaylı. Peygamberimizdin meyrimdүү, ырайымдуу, боорукер жолун карманайлы тугандар. Мына ошондо башыбызга келген кесепеттин бардыгы кетет тугандар. Ал эми оору бир эле коронавирус эмес да туган. Рак деген о толтура оорулар. Бирок пайгамбарыбыздын бир хадисинде келет. Качан уятсыздык, ашкере, уятсыздык ачык айкын кылына баштаганда, мейли зына болсун, жана зынага окшогон арам иштер болсун, анда ата бабаларыңар укпаган ооруларды Алла Таала жиберет, ата бабаларыңар укпаган ооруларды жиберет деген хадис келет тугандар. Мына бүгүнкү күнү карай турган болсок, уятсыздык ушунчалык таркап кетти. Жылаңач болуп, арам нерсе, зына, эркек менен эркек, жана кандай айван менен ушундайлардын дагы жакшы Алла Таала жерди жуткуруп, же болбосо жерди аңтарып,
sizlerdi bizlerdi jok kılıp yürgen jok. Dagale Allah Taala boğru kereken, tawbabızды kütüp turat eken toğandar. Biz ne kılışыбыз керек oşon üçün? Gelingizler jaldırap jalvırap jaratkanга kaytaylı. Kılgan bizden kemçildik getirgenlerden tawba kılaylı. Jana koomçulukta özübüzdün jaşap atkан çöйрөбүздө ушундай арам иштерди кылып аткандарды токтотойлу. Пайгамбарыбыз айткан, ким силерден көрө турган болсо bir күнөө жаман ишти колу менен токтотсун, колу менен токтото албаса тили менен токтотсун, тили менен токтото албаса жүрөгү менен жек көрсүн. Ушу жүрөгү менен жек көрүү дагы ыймандын эң төмөнкү деңгээли, төмөнкү даражасы. Андан төмөн эч кандай жок деген.